Кадірлі оқушылар, атындай оқу студенттерimiz, сіздерді бүгін бүтіндей қырғыз қауымшылығын байрамдап жатқан Адабият күніменен чын жүректен құттықтаймыз. Барлықтар білесіздер, мен үшін 12 декабрь Адабият күні болып қалған. Себебі бұл күнді қырғыз адабиятының екі заттарының тағдырыменен, өміріменен байланысып тұрады. Егер 12 декабрь күні 53 жылы біздің ұлы ақынымыз Алыкул Осмонов дүниеден өтсе, ал эми 28 жылы 12 декабрда қырғыз адабиятын дүниеге танытқан Чыңгыз Айтматов төрөлгөн. Ушул эки датаны негиз кылып, жазуучулар союзунун сунушу менен 12 декабрь bir qancha жылдан бери адабият күнү деп белгиленип келе жатат. Мына биз эртеден бери кыргыз тил медениясине бардык, жазуучулардын бир тобу Атабекке кетти. Анан бүгүн мына сиздердин эң мыкты биздин доцентибиз Кайра даярдоо факультетинин деканы Алай Бурхановичтин жеңилгеси менен мына Алыкул Осмоновдун үйүнүн директору Памир Казыбаев айымардын жеңилгеси менен Венгриядан келген олокторду тосуп отурабыз. Мына Давут Кара менен мен мына 15 жылдан ашык болду таанышканыбызга көбүз. Давут Кара бул чынында эле ушул кыргыз адабиятынын нукура досу, чыныгы досу. Давут Кара Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен де бекем байланышта турат, тыгыз байланышта турат. Давут Каранын ушул байланышы ушунда. Давут Кара Чыңгыз Айтматовдун мына жазылып бүтпөй калган романы бар, билесиздер, Карлы куштар келгенче деген. Ошону венгер тилине которуп жарыялап чыккан өз мекенинде. Андан кийин жанагы Боронду бекетке кийин чыккен кошумча кылып жазган Чыңгызхандын Ак булуту деген атактуу үзүндүсү бар. Ошону өзүнчө повесть болуп деп жүрөт. Ошону Чыңгызхан Ак булутун венгер тилине которуп жарыялап чыккан. Ушинтип Давут Каранын кыргыз адабияты менен болгон мындай тыгыз байланышы мурдатан келе жатат. Ал эми Шантай Иштван болсо, бул бүтүндөй моңгол дүйнөсүн, Борбордук Азия дүйнөнү изилдеп келаткан, окумуштуулугу башталган кезден Борбордук Азия менен тыгыз байланышып, анын өткөнүн этнографиялык багытында эмгектенип жазып жүргөн, анан маңызды кошо изилдеп жүргөн. Мына бүгүн алар билесиздер, 11-жылы тиги 19-жылдын аягында Радбов менен баштаныштан кийин революцияга чейин Манас изилдеген чоң окуучулардын бири бул Венгрия улутунун уулу тиги Алмашин болгон, Георг Алмашин. Ошол Алмашинин тиги баскан жерлерин, жүргөн жерлерин, анын жанагы Манастын Улуу Семетей менен коштошкон деген эпизодду жазып алып кеткен Алмашин. Ошону изилдеп Иштван менен тиги Давут Кара келип, Караколго барып келишти. Анын жүргөн жерлерин таап азыр чоң болжол менен кайтышты. Анан бүгүн эми мындан ары Давут Кара буюрса Алыкул Осмоновду которгон атат. Ушинтип бул эки биздин тууганыбыздын чынында тууган, билесиздер, булар кыргызча сүйлөйт өтө жакшы. Ушундай туугандарыбызды биз дагы бир жолу кош келипсиңер деп айтабыз. Мен билем, мурда манасчылар ошондой толтура кишилердин арасында отуруп, микрофон эле сүйлөчү да, манасты айтчу. Микрофон анча жакшы иштеп атат. Микрофон сиз эле сүйлөйүн да. Угуп атасыздарбы? Макул. Эми ошол мен 93-жылы эң бир алгач студент болуп, негизи Алматыга окууга келдим. Ал кезде Мажарстан менен Казакстандын арасында ошондой студенттерди алмашуу программасы болгон. Бирок ошо Ала Тоо жакты, Жети Суу жакты кыдырып чыгып, анан кийин Алакулдун ар жагында биздин кыргыз туугандарыбыз бар. Ошордо да көрүп келейин деп, ошо 94-жылы биринчи болуп Кыргызстанга келдим. Анан кийин менден кийин экинчи окууга келген жаңы эле сүйлөгөн Иштван Шанта болчу. Аны менен таанышып, ага ошондо эле
ал машинин көлөмдүү жана 750 бет болгон көлөмдүү китебин көрсөткөн. Анан өзүм да келип Кыргызстанды изилдеп тилин үйрөнүп жүргөнмүн. Анан ал машинин изин кууп өзүмдө Караколдун тегерегин ушакта андан ары Чоң Ашу менен ашып Хан Тенгри, Саржаз, Сыр Жайлоо ошонун баарын кыдырып чыктык. Бу жерде негизи ал машин ошо Кыргызстанга ашык болуп калган, биринчи көргөндө эле. Анан кийин 6 жыл өтүп, биринчи келген 1900 жылы болгон. Экинчи келгени 1906 жылы. Ошол сүрөттөр, ошол кезде тарткан сүрөттөрү бу жерде ошол кездеги кыргыздардын турмуш тирчилигин көрсөткөн, мына кийген кийим кечелерин, анан бу жерде мисалы үчүн жол борстатып Нарынкол жакта ушу мергенчилик менен да алектенген. Эми иштен айтып кеткен ал киши батыш жактан келген биринчи окумуштуу, Манаска да кызыгып, Манастан ким экени белгисиз, бирок Караколдо бир бугу манасчыдан Манастан үзүндүлөрдү жазып алып кеткен. Ошол үзүндүлөрдүн бирөө 1911 жылы немес тилине которуп, ошоларды немес тилинде жарыялаган. Манас чоң казаттын алдында баласын эстеп, жаңы турулган Семетей баласын эстеп, ошол менен коштошуп кеткен жери бар. Эми бул деген өз эрекче бир вариант, себеби көпчүлүк варианттарда, мына Саякбайдын, Сагынбайдын варианттарында Манас чоң казатка келип, ошо чоң казаттан жарадар болуп келгенде, ошол өлүп жаткан кезинде баласын эстеп, ошондо кээ бирөө өзү менен көрүшөт, кээ бир жерде жөн эле камчысын берип, ошо баланы ошо менен жыттап, балага жыттатып, анан ошентип коштошот экен. Эми бул жерде бир кыскача үзүндү окуп берейин сизге. Өтө эрекче жана көркөм жазылган жери бар. Мына как алтын күн болгон туулганы Семетей, Каблан Манас төрөңүз капарыны албаган, Каныкей тулган чырагын, баатырыңдын эрдиги балам деп назар салбаган. Баатыр жүрө берерде басып келди Каныкей, баатыр менен көрүшүп көтөргөнү Семетей. Баатырдын көрүнүп калды көзүнө, бери алып келчи деп ошондо түштү эсине. Оң колуна ал деле оң бетинен сүйделе, сол колуна ал деле сол бетинен сүйделе. Атасын көрүп арсаңдап, алакандай кашка тиш, маңдайында кашкандап, бала туруп күлделе. Патша Манас төрөңүз башын чайкап күйделе. 6 жашка жетпедиң, аргын менен ногойго аким салып кетпедим. Чырагым, Кудай жалгыз, мен жалгыз, менден калган сен жалгыз. Жалгызга Кудай жар болсо, атаңдын саламат жаны бар болсо, самап барган Бейжиңге санат кылып келермин. Пайгамбар ак, диним ак, падыша Кудай пирим ак, аманат жагынга өлүм ак, ажалым жетсе өлөрмүн, кош эми балам аман бол деп коштошуп кеткен экен.
мен өзім да ошо Алмашынын изин кууп жүрүп, Караколдо жүргөндө, Ысыккөл жакта жүргөндө эки чоң Залкар манасчы көзүнүн тирүүсүндө таанышып калдым. Шаабай Аксакал Азиз уулу ал кезде тирүү экен, анын манасын жаздырдым Алмашыга окшоп. 3 Кайнар деген жерде жашачу. Кийин Алмашынын киносун биз тартып жүргөндө, дагы Тоң районундагы Төрткүл деген айылда Каба Аксакал менен да жолугуп, анын да Манастан үзүлөрдү жаздырып кеткем. Ошентип анан Манаска абдан кызыгып кеткен кезде биздин бир депутатыбыз Ференц Папчак мырза алда ошо Манас бир жаш манасчынын Манас айтканын көргөндө мага кайрылган. Сен кыргызча билесиңби? Мен анча-мунча билем дедим. Манастан кабарың барбы? Мен айттым, мен манасчылардын Манас өзүм өз көзүм менен көрүп, манасчыларды өз кулагым менен уккам. Анда сен Манасты которбойсуңбу? Деп мага суш, мен демөрчү болоюн деди. Анан макул, ошол чоң ишке биз башурдук. Анан эми Манасты көлөмү билесиздер, миллион сапка жеткен аябай чоң. Анан ошондо баягы студенттерге арнап 20 000 сапка кысылган варианты бар го. Ошол вариантты тандап алып 20 000 сапты венгер тилине которуп, ошо былтыр ошол китеп чыккан венгер тилинде. Алыкул музейинин демилгеси менен анан Бексултан Жакиевдин варианты боюнча ошону которуп жарыялап чыктык. Сиздер көрсөңүз да болот. Эми кыргыз маданият жөнүндө сөз козгосок, ана кыргыз маданиятынын эки чоң туу чокусу бар. Бирөө Манас болсо, экинчиси Айтматов, Чыңгыз. Ошол киши менен да менин тагдырым тыгыз байланышкан. Себеби 2006 жылы биздин Мажар Республиканын, Венгер Республиканын президенти ал кишинин эми көптөгөн повесттери, романдары, чыгармалары венгер тилинде чыгып турган Совет доорунда. Анан жанагы социализм доору өтүп кеткенден кийин биякта союз таралып кеткенде ошол иш токтоп калган. Бирок ал кишинин окурмандары, үйөрмандары Венгрияда толуп атат. Аны унуткан жок. Анан ошол себептен Мажарстанда таанымал жана сүйүктүү жазуучу деп саналат. Анан 2006 жылы биздин президент, Мажарстан президенти чоң сыйлык менен сыйлаган. Ошол кезде сыйлык тапшырган кезде ал Венгрияга чакырып алган. Мен анын жанында жүрдүм, тилмеч болуп. Анан Айтматов кез келген жерде барып кыргызча сүйлөчү, өзүнүн эне тилинде. Анан мен кыргызчадан венгер тилине котордум. Анан ошондо айтчу да, мен үчүн бир чоң бакыт дейт. Мындай канча 80 жаштан ашкан кезимде эми өмүрүмдө биринчи жолу чет элде жүргөндө, ана чет элдик окурмандарыма өз эне тилимде кайрыла алам. Ошол үчүн ошол менин сөздөрүмдү кыргызчадан которгон тилмечиме Давут Карага чоң ыраазычылыкты билдирем деп айткан экен мага. Анан бизде китеп фестивал болгон, китеп фестивалга келип атактуу жазуучуларга биздин республиканын президенти сыйлык тапшырган кезде алар ошонун алдында
окурмандар менен кездешкен. Испаниядан келген жазуучулар бар, Америкадан келген жазуучулар бар. Дүйнөнүн 4 тарабынан келген атактуу жазуучулар отурат. Анан окурмандар алар менен жолугушат. Эми ар бир жазуучуга бир 10-15тен окурмандар келген, кызыгып, ошо менен жолугам деп. Айтматов биз экөөбүз бир жерден кечип келгенбиз. Барсак тиги залдын алдында мындай 1 километр узун бир кезек. Анан сурайбыз, не болуп кезек болуп турган? Залга киргизбей атабы? Жок, биз Айтматовду мен жолугабыз деп кезекке туруп атабыз деп. 1 сааттан бери. Бирөө да кетпейт. Анан ошондо отурду да тиги кишилер, окурмандар пакеттеринде мындай жыртылган эски китептер, канча жылдан бери окуп жүрген, 70-8 жылда чыккан китептер баарын көтөрүп келип, бүт баран кол койдуруп, 2 саатта отургузуп койду. Ошондо эми түшүндүм да, бул кандай салкар жазуучу, кандай керемет инсан экенин. Анын Мажарстанды, Кыргызстанды тааныткан, Орта Азия тааныткан жана мажар окумандарга ошол жердин элин, маданиятын, үрп-адатын сүйдүргөн ошо Айтматов болчу биздер. Анан ошондо айдан мындай басмаханалардын чоңдорунда жүрөт экен. Анан алар ошондо байкап калды. О, Айтматовду унуткан эмес, 20 жыл өтсө да унутпай жүрөт экен. Мажар окурмандар ошондо келип мага айтты. Кийин чыккан Айтматовдун чыгармалары барбы? Бар дедик. Анан барып ошо Чыңгыз агайдан сурадык да, кайсы чыгарманы которулду деп сурасак. Эми мен мурун алып бул борборунун демилгеси менен жана айтылып кетти. Кайрылып куштар келгенче деген чыгармасын котордум. Себеби эгер аны окуган болсоңдор, ал жерде манасчылык өнөрүн жакшы чагылдырат. Жаш балдар кантип аян көрүп, манасчы болуп калганын жакшы чагылдырат. Өзүмдүн ишиме, манас котормосуна же манас изилдөөсүнө тыгыз байланышы бар деп, аны атайын котордум. Ал негизи даяр турган. Бир аңгемеси бар дедим, мен өзүм которуп койгон. Экинчи дагы ошо кошумча кайсы повестти котору деп өзүнө кайрылып сурадык. Анан айтты, кийин жазган чыгармаларымдын арасынан мен Чингиз хандын Ак булуту деген чыгармамды жакшы көрөм. Эгер ошону которсоңдар, мен абдан ыраазы болом силерге деп өзү айтып кеткен. Себеби онда ошондой эмне бар? Ал чындыкка, болгон окуяга таянган бир чыгарма. Себеби ал жерде Абу Талипти жана НКВдин адамдары бир неме жала жаап, анан камап коет да. Камап койгондон кийин поездге отургузуп алып кетет. Тергөө иштерин жүргүзүп. Анан поезд менен бир жерден жана өзүн Алматыдан Саратов жакка кетип баратып, поезддин терезесинен өзүнүн айылын жанынан өтүп кетет. Эгер эсиңизде болсо. Анан ошо айылдан терезеден өзүнүн айыл жанынан өтүп кетип баратканда тиги үйүнүн короосунда балдардын ойноп жүргөнүн, аягынын кирлерди жайып жүргөнүн байкап, ошентип алар менен коштошуп кетет. Анан Айтматовдордун үй бүлөсүндө мындай эмне болгон, уламыш, ошондой сөз болгонда, алар Төрөкул Айтматовду Мәскөдө тергей баштаган кезде алар Таласка качып кетет да, Таласка качып кетип, анан ошо темир жолдун жанындагы бир үйдө жашап жүргөн. Анан кийин тергөө иштер жүргүзүп аткан кезде Мәскөдөн Айтматовду Фрунзеге алып келет, анан кийин аны жазага тартып атып салган эмеспи. Ошол кезде ал киши да ошо үй бүлөсү жашап аткан айылдын жанынан өтөт экен да поезд. Анан мага ошо
Роза Айтматова айтып берди. Ошол бизде ошентип биздин үй бүлөдө ошондой эмне болгон, ошондой сезимби же ишенимби атабыз Төрөкулду Москвадан Фрунзеге жазалоого алып келаткан кезгилде ал балким биздин үйүбүздүн айылыбыздын жанынан өтүп дагы бир акыркы жолу бизди көрүп калган болсо керек деген ишеним болгон аларда. Ошого негиздеп анан Ак булут, Чыңгыз хандын Ак булутун деген чыгарманы жазгам да. Ошол үчүн ошол чыгармасын өзүнүн турмушуна, тагдырына тыгыз байланышы бар деп жакшы көргөн Айтматов. Эми кыргыздар айтканда чучуктун узуну жакшы, сөздүн кыскасы жакшы. Ошентип токтотуп коеюн. Эми айтып турган сөз көп. Билем, Алмаз жөнүндө тартылган бир кином бар. Орус тилине которулган. Ошону эң башын бир 3-4 мүнөттү көрсөк болобу деген. Ассалаумалейкум. Эске киришten бул жалпы жерде отурган баардык студенттердин окуучуларына чоң рахмат айткым келет. Анткени болсо сиздер гана бул жака келбестен сиз бул биздин кыргыз тилин үйрөнүп, ошондой эле бул венгиялыктарга өздүн улутуңузга жеткиргениңиз үчүн чоң рахмат айтам.